Ой, sen o Rusya'da mı dualım gelemedim. Akıl yolu beni kayra kucakta baktığını bul kızım baktığını bul dedim. Korsa, oşandan benimle koştur şapka dekin dedim. Орусияда ири жол кырсыгында каза болгон мекендештердин сөөгү жакындарына жеткирилди. Мерт кеткен 14 кыргыз жаранынын 5-өсү Жалал-Абад облусунун тургундары. Анын бирөөсү Сузакты 47 жаштагы Азиз Канибек уулу. Маркум үй бүлөсү менен 15 жылдан ашуун убакыт мигрант болуп жүргөн. Август айынын башында бир кызын турмушка берип, Орусияда той беришкен. Маркумдун келинчеги ошол каргашалуу күнү жолдошу Казакстанга кирди чыкты кылганы шашып кеткенин айтып берди. Жоғалтып алдым, шыттып жоғалтып алдым. Четверг күні балам машина сүйлөшүп берген. Суббота күні 12-ге чыкмакчы болгон. 8 миңден экен ата. Жеңил машина экен, барып келиң. Жеңил машина менен эле барып келесиз, мен сүйлөшүп койдум. Путу да ооруйт эле. Путуңуз ооруйт, немеде барсаңыз, спринтерде барсаңыз путуңуз ооруйт. Жеңил машина менен эле барып келиң. Сүйлөшүп койдум, алдында отуруп барып келесиз деп. Балам бечара күйүп қалып кеткен. Анан кейін пятница күнү эртең чалып калды бирөө. Ака келе калың, кече 12-де сүйлөштүк эле, кеч 6-да чыга турган болуп калдым, адамым толуп калды деп. 12-де чыкпай турган болуп калдым, 6-да чыга турган болуп калдым деди. Анан кейін саат 2-ге чейин не салды үйдө. Ишине да барган жок. 2-ге чейин не салды, жуунуп таранды. Çay koydum. Çay koysam da şu nanam oğuz diye ketken de. Nanam oğuz diye ketken. Geç kalıp kettim. Ben etraf barıp adresini izlep bargıçam geç bolup kettim. Ketip kalışam dep. Men jakşılık akşadım. Barbayla koyçu Nurlan. Hiç jönötküm kelbeyt attım. Barbayla koyçu dedim. Uşu kızımdı jakında bergen. Uşu kızımdı bergende bardığı çoğulgan. Men özüm tuğandarım bargan, bulardan bargan. Oşanda kucakta alıp iylagан, baldarım çoğayıp boyga jetip kaldı. Sүйünütam, Çınara ekoz uşulardın jakşılığын köröylü деп. Kızım toy öttü. Kızım toy ötkene keyin 2 күнөн кийин мага сообщение жазды базарда отуруп. Çınara, men senden bardığına razımın. Men senden razımın. Жақшылығыма да көндүң, жамандығыма да көндүң. Жоқчылығыма да чыдадың, барчылығыма да чыдадың. Ошондо эле билип калган экен да. Мен сенден разымын деп жазды да. Жакшыны болчу, эмне мынтип жазып атасың десем. Жөн эле смайлик жөнөтүп койгон күлүп. Кой жакшына болчу деп. Маркумдун артында 24 жаштагы уулу, 21 жана 13 жашар кыздары калды. Азиз Канибек уулунун апасы Курманбек Кулунбетова маркум баласын 3 жыл мурда көргөн. Жол кырсыгында жарандар өлгөнү боюнча интернеттен көрүп, кыздарынан уулунун аман соосун да сураган экен. Бирок кырсыктан уулу каза болгонун билген эмес. Bu 6-cı günü çıkpay эле 5-ci günü bir tayar maşina var eken düşüp alıptır da. Oşu menen büktelip kalıptır da. Tündesi yutup taşsam ele maşineler avariya oldu deyit Kazakistan'da. Rusya'da deyit. Aynen ne böyle oldu, men balam tınçıp eken. Dep qayta звонок кылам, qayta звонок кылам, телефонуна кетпейт, таптакыр кетпейт, колу тийбейт, окшойт деп сүйлөп жазып жөнөттүм, окубайт. Ошондо эле балам тынчып калган экен да, төңгөрөй. Ой, meni таштап кеттиң, балдарымды койгоп таштадың. Бул катуу жол кырсыгында каза болгондордун жакындарына 300 000 сомдон жардам берилди. Каражат президенттик фонддон бөлүнгөн. Мындан сырткары ар бир аймактын акимдери, президенттин облустагы өкүлчүлүгү дагы жардам берет. Маркумдун сөөгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев, ошондой эле президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлү Апсаттар Сыргабаев алып келип жакындарына тапшырышты. Атайын борт менен Ошко келип түштү. Оштон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары менен ар бир ошол сөөктү туугандарына өткөзүп бердик. Андан сырткары президент өзүнүн фондунан 300 000 сом каражат бөлүп берди. Бул ошол
Куран окутуу боюнча. Маркум Азиз Каныбек уулу бүгүн 24 августта туулуп өскөн Сузактын Жыгач Коргон айылында жерге берилет. Анын артында келинчеги менен 3 баласы калды. Мындан сырткары ушул эле жол кырсыгынан Аксы районунда 3 жаран каза болгон. Алардын да сөөктөрү жакындарына тапшырылды. Үйдө биз 6 бир тууганбыз. Ал 4-чүсү болчу. 4-чүсү. Ошол баарыбыз эле Москвага барып келип иштеп атканбыз. Бул окууну бүтүп эле Москвага кеткен. Ошол жакта иштеп бардыгыбыз эле үйлөндүк. Семьялуубуз, ушубуз калды эле. Будан кичинекейибиз мектепте окуйт 4-тө. Бул иштеп келип үйлөнөм деген болду да. Маалыматтарга караганда аварияга учураган кичи автобустагы кыргызстандыктар кирди чыкты талабынан улам орус-казак чек арасына келип кайра кайтып баратышкан. Соңку учурда Орусиядагы мигранттарга каттоо талабынын күчөгөнүнө кыргыз элчилигинин ишине байланыштуу сын доомат көп айтылып жаткан. Эскерте кетсек, бул окуяга байланыштуу жалпы кыргыз журтчулугу 23 август күнү аза күткөн. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал Абад облусу.